Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык угулуп атат э? Болдот. Видео сабакты көрүп чыктыңарбы? Ооба көрдүм. Түшүнбөй калган жерлер бар. Бар. Экран көрүнүп атабы? Yok ağay. Все болду көрүнүп. Көрүнүп. Көрүндүбү? Ага. Андай болсо жакшы. Сайкал, теореманы окуп койчу. Мейкиндиктин каалаган чекити аркылуу берилген тегиздикке перпендикулярдуу түз сызык жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Демек, теорема деген бул далилдөөнү талап кылган математикалык сүйлөм же талдоо болуп эсептелет. Демек, бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот экен, демек тегиздикке перпендикулярдуу болгон бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот атат. Дал ошону азыр биз тараптан көрөбүз. Берилди дейт, бизге каалагандай А тегиздиги берилсин, альфа тегиздиги, М чекити, ошол А түз сызыгы альфа тегиздигинде жатат. Үчүнчүнү белгини түшүнүңөр, камтылат деген. Атап айтканда, А түз сызыгы альфа тегиздигинде. Муну А менен альфанын айырмасы турат да. Ошол тегиздикке камтылат. Ошого камтылган бир каалагандай түз сызык сызабыз. Анан мейкиндикте жаткан жөн экөө эле каалагандай бир М деген чекит. Ошол М чекити бул бета тегиздигинде деп коелу. Ошол бета тегиздиги перпендикуляр болгон ошол А түз сызыгына бета тегиздигин жүргүзөбүз. Түз сызыкка перпендикуляр болгон каалаган тегиз. Анан биз ошол М чекити аркылуу бул жактагы тегиздикке, атап айтканда Б түз сызыгын жүргүздүк го, перпендикуляр болгон. Ага бул жактан жүргүзө турган болсок, каалагандай эле, демек ошол жерден тегиздикке карата перпендикуляр болгон бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот. Кийинки түз сызыктар перпендикуляр болбойт. Же болбосо ошонун эле үстүндө дал келип калат да. Тактап айтканда, жөн гана биз адам катары элестете турган болсок, бир адам катар тизилип турганда, адам турган жерге экинчи адам тура албайт. Себеби ал башка жерге турат да. Же болбосо, эгерде кандайдыр бир жогору жактан төмөн жака бир жип таштай турган болсок, ал перпендикуляр болот. Кийинки жипти таштаганыбызда, аны ал жактан башка жерге таштасак, ал эч качан перпендикулярдуу болбойт. Ошондо С түз сызыгы А түз сызыгына перпендикуляр. Угулуп атабы? Агай. Саламатчылык. Угулуп атабы Бек мырза? Курманбек. Катып калдыбы? Жок, нормально, нормально. Угулуп атабы? Уланта берейинби? Ооба. Экран көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Экранда эмне турат ошондо? Мына эми теремо. Ушул жерде С түз сызыгы менен перпендикуляр А түз сызыгы кашанын ичиндегини окуп койчу Курманбек. Эме скобканын ичиндеби агай? Дал ошол скобканын ичинде. А түз сызыгы Б. Перпендикуляр. А перпендикуляр анан Б. Бета. Бета Бета бул. агай же Б? Бета дегенде биз эмнени белгиледик? Түз сызыктыбы же тегиздиктиби? Түз сызыкты агай. Сен айтып аткан Б туура түз сызык, бирок бета менен альфа деп биз тегиздиктер белгиледик да, экөө айырмаланып турсун дедик. Эгерде ошол тактап айтканда С түз сызыгын А түз сызыгына перпендикуляр болсо, кашанын ичинде турат? А түз сызыгы бета түз сызыгына дагы перпендикуляр. Бета тегиздигине. Анда ошол
A tutsuzluğu alfa tegizliginde, B tutsuzluğu alfa tegizliginde жаткандыгы üçün A menен B kesilişet. Albatta A tutsuzluğu B tutsuzluğu kesilişti. S menен alfa tegizligi perpendikulyar bolot. Ушул жерде теорема далилденди. Bir gana S gana tutsuzluğu жүргүзүлөт. Калган alfa менен A менен beta tutsuzluктары ал tegizlikке perpendikulyar боло алган жок. Чексиз tutsuzluktар жүргүзсөк болот, бирок bir чекит аркылуу өткөндө мейкиндикте каалаган bir чекит берилсе, ошол чекит аркылуу бирөөнү гана жүргүзө алабыз да. Мисалы, каалагандай эле бир моундай бир туссузлук ала турган болсок, мунун бир кырын ала турган болсок, буну bir чекитке кое турган болсом, башканы ушул жерге кое албайм да. Себеби муну анын ордун эмне болуп турат, ээлеп турат. Ага менде суроо бар эле да. Сен каалай бер сурооңду. Сызыкты жүргүздүк го, ошону башка жерге да жүргүзсө болобу, эмне ал жак эмес. Аныбы? Ортодо сызык жүргүздүк го. Башындагы А туссузлукту биринчи биз каалаган жерге жүргүзүп алабыз. Тегиздиккечи. Анан кийин Тегиздикке каалаган жүргүзүп алабыз. Кийин болсо ошол А менен бета туссузугу кесилишип атат. Ал ошол Б туссузугу аркылуу деп атат. Кийинкиде ошол шарт айтыш керек. Каалагандай эле дагы бир Б туссузугун жүргүзөбүз. Ал дагы ошол А тегиздигинде жатыш керек да, А менен Б. Андан кийин ошол экөөтөн тегиздикте жаткандыгы үчүн биз эки туссузук кесилишип атат, А менен Б кесилишип атат. Биз Бга перпендикуляр түшүрсөк эле, анда автоматтык түрдө ал А туссузугуна перпендикуляр болот. Столдун бетинде турган эки ручка турса, кайсы бир ручкага биз перпендикуляр түшүрсөк, ошону түз көчүрө турган болсок, экинчи ручкага дагы перпендикуляр болуп эсептелинет да. Мисалы карасаңар, мунул тегиздикти эсептесек, тегиздиктеги жазууларды биз түссүздүк катары эсептейли. Каалагандай жазуулар турат, ошол жазуулардын мейкиндиктен бир чекит аркылуу моундай бир түссүздүк жүргүзө турган болсок, мисалы, мынул эң чоң менен жазылган, чоң шрифт менен жазылган жүргүзсөк, ушулу мен түздөн түз мындай бир көчүрсөм, баардык жазууларга перпендикуляр болот да. Ал түссүздүктү кайсыл жерге сызуу маанилүү эмес. Болгону ушул тегиздикте жатыш керек. Биз ошол түссүздүккө перпендикуляр жүргүзсөк, демек ушул жүргүзүлгөн түссүздүктөр мына жазуулар дептердин бетинде жаткандыгы үчүн ал нол ушул дептерге дагы перпендикуляр болот. Ошондо биз айтып атабыз, мейкиндигинде жаткан каалаган эле бир чекит аркылуу бир гана перпендикуляр жүргүзө алабыз. Калгандары башка чекиттерге жылып кетет. Мисалы, муну жылдырсам, уже башка чекитке барып атат да. Bir çekitke karata жүргүзсөк, анда ал бирөө гана болот. Түшүнүктүү элеби? Ооба. Анда кийинки ошол шарт айтат. Албетте бул С1 каалагандай параллель дагы бир сызыктарды жүргүзө берсек, азыркы мен көчүргөндөй эле бардыгы перпендикуляр боло берет. Болгону параллель көчүрүш керек. Ошондуктан биз кыскартып жазып коюп турмун, Ч, Т, Ж деп. Чындыгында теорема далилденди деген. Кийинкини Курманбек окуп кой. Мейкиндикти каалаган Мейкиндикти каалаган. Мен окуйм агай, ким окусун? Сен. Курманбек окуп кой. Мейкиндиктин каалаган чекити аркылуу берилген түз сызыкка перпендикулярдуу тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Болот, бирок бир гана, Ооба. Баягы эле эмес болот. Тегиздик жүргүзүүгө бирок бирди гана. Демек, түз сызыкка перпендикуляр болгон тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана дейт, Биз азыр айттык. Жана биз тегиздикке түз сызык жүргүзсөк, азыр биз
Эмнеге жүргүзөт экенбиз? Түз сызыкка тегиздик жүргүзөбүз. Тегиздик агай берилет. Бир тегиздик агай. Бир гана тегиздик жүргүзөбүз деп атат. Азыркы айткандай эле жалгыз гана башкы тегиздик жүргүзөбүз. Себеби бизге берилип аткан чекит деген бир гана чекит берилип атат да, ошол чекиттин негизинде биз бир гана тегиздикти жүргүзүүгө болот экен. Кийинки теореманы Алия окуп койчу. Сайкал. Көрөйүн агай. Э? Мекендиктин каалаган чекитин аркылуу берилген тегиздикте перпендикулярдуу түз сызык жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Демек Азыр окудум го мен муну. азыр Сен экинчисин окуйсуң. Курманбек башынан окуп койчу анда. Азыр. Кимисин агай кызыл Жок, кызылдуу сен өзүң окуган, көк менен жазылганды оку. Мейкиндиктин каалаган чекити аркылуу берилген түз сызыкка перпендикулярдуу тегиздик жүргүзө болот, бирок бирди гана. Бирок бирди гана. Сен адаштың го түз Бул жерде айтып атат да, Курманбек кара, сенде түз тегиздик сызыкка жүргүзүлүп атат перпендикуляр. Бул жакта болсо тегиздик деп атат. Тегиздикти тегиздикке тактап айтканда, мынол турган дептерге кийинки бир баракты перпендикуляр жүргүзүп атабыз да. Бир эле чекит аркылуу жүргүзсөк, бир гана тегиздик жүргүзө алабыз. Башка тегиздик жүргүзүш үчүн жанагы чекиттен башка жака эмне болуш керек деп атат? Жылыш керек деп атат да. Сөзсүз агай. Демек, ошол бир гана жүргүзүп алабыз. Мына кийинки маселе турат, албетте. Бул ошол жогору жакта биз айткан негиздер, шарттардын негизинде, теоремалардын негизинде ушундай бир маселе жүргүзүлөт, Ошол маселенин шарты боюнча биз мисалдарды иштей баштайбыз. Азыр бизге эмне берилиптир? Маселенин шартын окуп коелу. АБС квадраты берилиптир, алардын диагоналдары кесилиши далилдөө керек. Каалагандай эле м чекит аркылуу мынол А чекитине перпендикулярдуу бир сызык жүргүзүп атабыз. Азыркы айтылган касиетти пайдаландык. Бир гана жүргүзөбүз дедик, ошонун бирөөсүн жүргүздүк. Ушул жүргүзүлгөн перпендикуляр бул тактап айтканда мынол АБ жагына перпендикуляр болуп атат да, Ушул АБ жагына перпендикуляр болсо, анда бул квадрат тегиздикте жаткандыгы үчүн квадраттын бардык жактарына, тактап айтканда диагоналдарына деле кайсыл жагына квадраттар туташтырган сызыктар сызбайлы квадраттын бетине бардыгына перпендикуляр болот да. Дал ошону эми далилдегиле деп атат. Бир катар көрүп коелу, 30 секундда туруп турабыз, сабагыбыз бүтүп калды негизи. Мына айтып атат. Биринчи ошол квадратка перпендикуляр болгон сызык жүргүздүк. Ал сызык албетте BD диагоналына да перпендикуляр. Курманбек, ошондо BD-га перпендикуляр болсо, ошол МА түз сызыгы АС-га перпендикуляр боло алабы? Не десең? Зумга кирелимби? Болот. Болот, давай. Биз айттык, жана бардык жактарына диагоналдарга перпендикуляр болот деп. Агай, бирок кантип ушуну далилдейбиз? Ошол шарттарына карагыла. Азыр тегиздикте турат, Ошондо азыр биз мынол АМ чекити бул АС сызыгына диагоналына перпендикуляр болуп турат. Көрүнүп эле турат, Ооба. Эми ошону азыр айтып атат. Эми бул BD-га дагы перпендикуляр болот. Себеби мынол АС менен BD кесилишип атат. Жана мурдагы теореманы айттык го. Кирбей турайынбы? Жашылды. Бас. Азыр ошонун негизинде эми экинчисин карайбыз. Мисалы BD менен АС перпендикуляр болгондуктан квадраттын диагоналдары кесилишет. Алар тегиздикте жатат, экөө тең, бир тегиздик. Ошондуктан мынол экөө кесилишет, АС экөө. Алар А чекит аркылуу кесилишет. Андыктан ошол А чекити АС ошол берилип жаткан үч бурчтук мындай бир дагы диагонал жүргүзө турган болсок, проекция деп коет, жантык. Ушул жерде
Бул АМ бул перпендикуляр. Бул M'ден O'га чейинки бул жантык. Жантык деген билесиз, O'га чейин бир катар караганбыз. ооба агай. Жантайып турат да. Ошол мына Адан O'га чейинки аралык мына үзүгүдүк менен турат го. Ошол проекция деп коет, проекция. Проекция деген сөз бизде түшүнүктүүрөөк кылып айта турган болсом, негизи илимий терминде эмес, көлөкө деп элестетсек болот. Муну жантайып турат го, жантайып турган. Үйүбүздө деле кадимкидей көрөлү, мындай бир ручкабызды алып туруп, ручкабызды кандайдыр бир дубалга жөлөп туруп, үстүнөн лампочка жандырсак, ручканын көлөкөсү жерге түз сызык болуп эле түшөт да, колго түшөт да. Бийиктиктен лампочка жандырсак, ошондо мынау ошол шарты мынау астындагы проекция деп аталат. Проекцияны биз кийинки сабакта улантабыз, азыр сабагыбыз бүтүп калды, ошондо мына теореманы мисал далилдеп коелу. Демек быды ошол үч бурчтукка бизге жүрүп аткан үч бурчтукка перпендикуляр болуп атат. Анда ошол МО деле ошону жатып аткан болсо, анда биз шарт айтып атат. Берилип жаткан МО менен БДнын перпендикуляр экендигин эмне кылдык? Далилдедик деп атат. Мына тегизде жатып атат да, ошол тегиздик эле жүргүзө турган болсок, каалагандай шарт бул дагы эмне болот экен? БДга перпендикуляр болорун биз далилдеп атабыз. Жогору жакта турган эле чекит аркылуу тегиздикке түшүрдүк. Ал дагы ошол перпендикуляр боло тургандай кылып жүргүзүп атабыз да. Тактап айтканда бул ошол тегиздикке перпендикуляр болот, бирок түшүрүлгөн бийиктикке перпендикуляр эмес. Буга жантык болуп калат да. Түшүндүк агай. Дагы бир катар улантабыз. Бул сабакты негизи 2 саатка берилген. Ошондуктан биз азыр дагы бир катар иштеп, мисалдарды иштеп, бул теоремаларды далилдеш үчүн биз мурдагы теоремаларды пайдаланабыз. Азыр кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла. Тапшырманы ошол Саламатта. Отаңыз. көргүлө.